Анан үй бүлөгө келе турган болсок, үй бүлөдө бардыгыбызды ошо атам тилибиз чыккандан эле келиме айттырып, анан ошо Сура-и Фатиха, башка сүрөлөрдү ошо ооз эки кайталап айтып берип, ошентип бизге ошол себеби жаш болгондо бул китепке жаш баланын акылы онча жете бербейт, кошуп окушка. Ошондуктан атам көбүнчөсү бизди ошо ооз эки тизесине отургузуп алып, сөз ошо калималарды кайталап айтып берип, сүрөлөрдү кайра кайталап айтып берип, ошо ачуусу тез киши болгону менен, бирок ошондой балдарга сиңсин деп ошо ачуусун жутуп болсо деле биз кайталап билбей калсак, кайтадан 10 жолудан 15 жолунан кайталап айтып, ошол намаздыктарды, анан намазга керектүү сүрөлөрдү ооз эки түрүндө жаттаткан. Мен ошо 6 жашта даарат алганды, намаз окуганды кадимкидей билет элем. Мындай карап көрсөк, кийин биз жашоодо көрдүк, ошо хадисте дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо 7 жашка чейин балдарды намаз окутушту эме кылган экен. Ошо сүннөткө ылайыктуу атабыз ошол бизди 6 жашта ошо 7 жашка чейин эле намазга даярдап, ошо 6 жашта биз толук намаз окушту билет элек. Андан кийинки перзенттери дагы ошо 7-8 жашта менден кийинкилер. Кийин бир аз атам чоңоюп, эме болуп бир аз токтолгондон кийинки перзенттери бир аз 10 жашка чейин, 9 жашка чейин, кыскасы балагатка жеткенге чейин бардыгыбызды намаз окутуп, орозо туткуруп, ушул диний жөрөлгөлөрдү бизге сиңирип, тарбиясын берип келген. Анан аталыгы да ушул өзү бир аз ошо атасы энеси жок жетим болгондуктанбы, бир аз катуу кол болчу. Бирок эми катуу колдугу биз үчүн ошол учурда эме болсо деле, бирок азыркы учурда биз атама рахматыбызды айтабыз. Эми ата ушу бизди дин эмеси менен тарбиялап, атамдын себебинен Куран жаттадык. Алхамдулилла, атамдан Алла ыраазы болсун. Бир туугандарыңыз жалпы 7 бир тууган бар дедиңиз? 8 бир тууганбыз, азыр 7-өсү бар. 7 бир туугандан азыр канчасы дин жолунда баары намаз окуйт? Үй бүлөдө бардыгы эле намаз окуйт, намаз окубаган жок. Бардыгын эле атам намаз окуп тарбиялаган. Илим жолунда калса, ушу менен чоң байкем илим окуган бу кишилер менен чогуу окуган. Эжебиз дагы ушул тафсири Жалалайнга чейин Мишкат, хадистин Мишкаттарды окуган, тафсирден Жалалайн окуган. Анан эң кичүү инибизден чоң карындашыбыз бар, ал дагы Арча Бешик медресесин толук бүтүргөн. Анан ортодо Махмуд, Умар, Хабибулла деген, Хабибулла 4 пара Куран жаттаткан, мен аны жаттаган, мен аны өзүм жаттатканмын. Анан менен кичине Умар, анан Махмуд деген ийлерим бар, булар 1 пара, 2 парадан Куран жатташкан.